Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugün bir Salafi bağıtındağı 6 yıl Arabiyada okup kelgen degen kişi bilen nike temasında talaşçыбыз bolup ketdi. 19 yaşdagы kız nike kıydım ele oşonu bir kança gölerin aldında. Nikeden keyin al uşul jerde oturgan bolçu. Kızdı valisiz nike kıydыңыз, bol dürüs emes dep söz başladı. Şunday söz dürüst bolabı hadiste valisiz nike bolboyt dep kelgen dedi. Men aytdım sen Hanefi mazhabıdasın. Hanefi mazhabı boyunca iki güve bolsa kız makulluğu bala kabul aldım degen söz menen nike kıyla bilet. Al emi valinin ruhsatı gana kerek. Şu kızdın uyunda alıp nike kıydık. Vali degen kızdın жоопкерчилиги болгон киши. Мында жыйкканда атасы жок болсо ошо атасынын ордун баскан жакындары болот да. Ошолордун уруксаты керек биздин Ханефи мазхабы боюнча. Анын айтуусу боюнча ошол өзү күбө болуп, өзү некеде болуш керек дейт. Мына ошол тууралуу неке китебин мухтасардан ачып, ушул теманы ачык кылып айын деп бир карап атам, окуп берейин иншалла. Нафаза никаху хурратин мукаллафатин валау мин гайри куфин била валийин. Балагатка жеткен кыз болобу же жубан болобу, кыз болобу же турмуштан чыккан аял болобу, балагатка жеткен эле болсо, анын өзүнүн никеси валисиз эле жүрө берет. Атасы ошо жоопкерчиликтүү адам жок болсо, эки күбөнүн алдында ошо никеленген болсо, мен тандап сен багыштадым, мен баланчага тийбегенге макулмун деп экинчи тарап кабыл алдым деп ошо нике кыйылган болсо, никеси жүрө берет дейт. Эгерде олар мен гайры куфин үйлөнүп аткан ошо эркек анын теңи болбосо дагы анын валисиз никеси жүрө берет. Мына ушул түшүндүрмө берген жагында ушуга далил катары Кур'ан Kerim Bakara suresi 230, 232, 234 аяттары аял заты өзү никеленүүгө укугу бар экени тууралуу ушул аяттар далил болот. Андан сырткары Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аял никеленүүгө өзү валисиге караганда өзү укуктуураак деген хадисин бул жерде далил келтириптир. Ошолор аркылуу иншалла биздин сөзүбүз туура болот.